Умрага барып келе атышпайбы? Биринчиден кабыл болсун умураңыздары. Аллах таалам кабыл кылсын, берекелүү жашоо берсин, дүйнө акыретте бактылуу кылсын. Анан экинчи маселе, умрага барып келип аткандарга ичибиз күйүп аткандай да кээ биркилерибизчи. Анан жөн эле барып атышат, анан эчтеке билбейт. Анан мисалы ырчы блогерлер умрага барып видео катарып чыгарып калса, анын комментарийлерин окусаң кабыл болбойт. Сен деген жөн эле чыгарып атасың деп элечи, кабыл болоорун кабыл болбойн, эми Аллах таала чечет. Андай милдет бизге жүктөлгөн эмес да. Биз жөн гана жакшылык каалап коюш керекпиз да. Кабыл болсун машалла депчи. Сүйүнүп, кубанып дегендей. Эми аяка барганда даават болот да. Ыйык жерге барып атышат. Берекелүү шаарларга барып атышат. Аяктан сөзсүз даават болот. Канча мен умрага барып келгендерди билем. Умрага барып келип, намаздын нысын билбей, бирок намазын тургузуп кеткендерди, жоолуктун жысын билбей, жоолук салынып кеткендерди. Анан чыгарбаш керек, анан интернетке эле чыгарып бересиңерби депчи. Мисалы, эмнени чыгарыш керек интернеткечи? Жалаң жалжаңбай блогерлер деле, жарым жалаңач кыздар деле, же эмне саясат ушулар эле чыгыш керекпи? Жок, чыксын да. Ал дагы бир орусча айтканда каким-то образом ал деле мындай даават болуп атат да. Анан сен мактанып атасың, мынтип атасың дейт. Мейли ал ниетине жараша сооп да берет да. Балким ошондой даават кылайын деген ниети бар, билбейбиз да. Ошон үчүн ичибиз күйүп аткандай болбой, мындай кабыл болсун деп жакшы эметип коелу да. Анан үчүнчүдөн мындай даттанып элечи барып келгендер. Азыр мындай ушундай актуальный тема болуп атканын билбейм, ушуну иликтешип эле анан эфирман жабыш керек, анан тиги бул, анан бул жаман, тиги жакшы деп элечи. Эми ушунча ыйык жерге барып атабыз го, субханалла. Мындай даттанбай, эми ал мындай айтканда, гостиницасын салыштырганга, териштиргенге, тамак ишин салыштырганга, териштиргенге да убактыбыз болбош керек болчу да, чын айткандачы. Эми ушунча ыйык жерге барып, эми ушундай амал, чырайлуу амал кылып, Алланы ыраазы кылып келсек эле, андан өткөн бакыт, андан өткөн жетишкендик, ийгилик жок болмок да. Ошон үчүн мейли акчаңар кетип атыптыр, $1,500, $2,000 комфорт плюс деп алыпсыңар. Анан ага мындай арман кылып келип атасыздар, эми тура эмес да алчы. Ата бабабыз барып эле жүрчү го, эми тарыхты окусаңыздар. Айлап, жылдап жол жүрүп, ачка болуп, суусап, жолдо өлүп калып, бирок эмне максатта Алланы ыраазы кылам депчи. Анан барып келип Алланы даттана бербейли. Бул туура эмес да, тобо болуп калып ушунда даттангандарчы. Кайсы арма даттанам депчи. Аллах таала мүмкүнчүлүк берип, ушу ыйык жерге барып кичине умра амалдарын кылып аткан. Кайсы арма даттанам, кайсы арма гостиницага даттанам, кайсы арма тамагына даттанам депчи. Только амал кылып эле кеш керек да. Ушу менен эки ойду айткым келди. Биринчиси, барып аткандарга шүгүр дейли, барып келе берсин, даават болуп атат. Жана айтып өткөндөй намаз туруп келип атышат, жоолук сөгүнгөндөн сактанып атышат. Эми ушундай бир сөзсүз бир пайда таап келишет да. Экинчиси, барып келгендер даттанбайлы. Аллах таалам ыраазы болсун, туура түшүнөлү, бири бирибизге эскертүү берели, эскертүү момундарга пайда берет.